Taala Uyuq Qur'anda huvallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Alloh Taala жер бетіндегі бардық нәрсені сілер үшін жаратты. Бұл адал нәрселер. Бар қандай ғана нәрсе болсын, Аллах Таала адам баласы үшін қызмат қылатырған қылып жаратқан, жана адал қылған. Жана негізінен бардық нәрсе рұқсат. Бирок шариатта келет, мұны ол нәрсе қылбағыла, мұны ол нәрсе тыйылған, бұл нәрселер арам. Мұны жақшырақ түшініш үшін атауыз Адам ата, жана бүткіл адамдардың енесі болған Хауа ене. Аллах Таала Адам атаны жана Хауа енені дағы жаратты, бейішке кіргізді, бейішке жашатты, жаннатта жашатты. Жана Адам атаға бардық нәрсені берді ниямат қылып. Аллах насып қылған болса, бар ошо бейішке кіргенде көрөз ошол жерді қайрадан. Ал жерде бардық нәрсе адал қылынған. Ешбір тыйым нәрсе жоқ, bir ғана дарақ. Bir ғана дарақтан башқа бардық нәрсе адал болчу. Бүгүнкү темабыз халал деген ошол. Халал дегени уруксат берилген, рухса бар. Кылсаңар болот. Эмне нерсе кылсаңар боло берет, булардын бардыгы адал. Жана тыйылган нерсе bir ғана дарак болчу. La taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin. Мына ул даракка тийбегиле, силер залым болуучулардан болуп каласыңар. Залым деген сөз bir нерсени ылайыксыз нерсеге колдонуш болуп эсептелинет. Ал жерге адамга ал жерге даракка тийиш шарт эмес болчу. Ушул нерсе арам. Бирок шайтан Адам атаны алаксытты, ушул даракты кооз көрсөттү, силер түбөлүктүү болуп каласыңар деп алдады. Өзү бейиш түбөлүктүү, анын кереги жок өзү үчүн. Силер фасатакуна малака минал малаика деп айтты, периштелерден болгон бир периште болуп каласыңар деп. Кыскасы, адал нерсени коюп туруп, арам нерсени кызыктырды. Болгону бир гана тыйыл нерсе бар, арам нерсе барчы, ал дарак эле болчу. Тыйылган нерсе арам. Ага Адам ата Хауа эне жана Адам ата ушул даракка тийди. Ошону менен жерге түшүүчүлөрдөн болуп калды. Күнөөкөр болуп эсептелинди. Ал эми жерде дагы ушул турушта Куду Адам алейхиссаламга Хауа энебизге берилген сыяктуу эле Huvallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Аллах Таала силерге бардык нерсени жаратты. Биз үчүн жаратты. Бирок унун ичинен кандай түшүнсөк болот? Демек, бардык нерсе уруксаты бар, бирок ичинен шариат келип мунуга тийишпегиле, мунуга тийишпегиле дегендердин бардыгы арам. Ал нерсени алхамдулилла шариатыбыз айткан, билдирген, бул кайсы нерсе арам экендигин. Арам дегенде кээде ыплас нерсени арам деп түшүнүшү мүмкүн. Жок. Негизи тыюу салынган нерсе арам деп аталат. Тыйылган нерсе эки нерседен болот. Биринчиси ыйыктыгынан тыйылат. Ушул жерге тийишпейт. Мисалы, Масжидил Харам, ал жер харам мечити, ал жер ыйык жер. Ал жерде сөгүнүш тыйы салынган, бирөөнү капа кылыш тыйы салынган. Ал жерде согуш кылыш тыйылган. Ал жерде жада калса дарактарын да кескенге тыйы салынган. Экинчи бир нерсени бул адамга зыяны бар болгон үчүн тыйылган, ыплас болгондуктан. Мисалы, арак ичкен бул адамга зыяны бар, тийишпегиле. Зына кылган адамга зыяны бар, жакындабагыла. Чочконун этин жеген бул адамга зыяны бар, тийишпегиле, арам. Нажас болгон байгандай адамдын денесине зыян бере турган вирусу бар, айбанаттардын адамдын чыккан тезек-безектеринен алыс жүргүлө бурул, ошол нерсе арам. Ошондуктан арам деген нерсени бул ыплас деп түшүнбөш керек. Аллах тыйган нерсе. Аллах эки нерседи тыйат, же ыйыктыгынан, же адамга зыяны бар болгондуктан. Анан кээ бир адамдар үчүн окшош. Кандай разницасы бар? Боло берет го дегенде кылчу. Ал арам менен адалдын айырмасын билбегендиктен ушундай нерселер чыгат. Аллах Таала юхилу лахумут тайибат ва юхарриму алейхимул хабаис. Алар үчүн, адамдар үчүн таза нерсени Аллах Таала адал кылды, жана адамдар үчүн ыплас нерселерди тыйып салды, арам кылды. Анан боло берет деши мүмкүн. Боло берет деш дегени кандай? Арак деле buğdaydan жасалат, башкадан жасалат. Эми бул азыркы маалда талаш нерсе эмес, бирок ушундай адамдар бар арасында. Кандай айырмасы бар?
Биз нанды дагы ачык тутабыз го, мындай кылабыз. Аллах тыйган ошол себептен. Кээде ушундай нерселер айтат, адал нерселерди жүгөрүдөн, будайдан, башка нерседен жасалып атпайбы? Ооба, Аллах Таала тыйган, анын зыяны бар. Биз деле жегенде тамакты эт жейбиз, аш жейбиз, тамак жейбиз, бирок ачып ичибизден чыккандан арам болуп калат атпайбы? Ошол эле нерселер туурабы? Бир нерсенин затына карап, мурун таза болчуго, аягына чейин таза болот делинбейт. Биз мисалы жеген тамагыбыз азыр жей, куптандан барабыз жей турган тамагыбыз адал болсо, эртең саар менен аны даратканага таштаганда ол арам болот алат. Жада калса денеге тийгенге дагы болбой турган, жиркине турган арам болот. Арак деле ошол сыяктуу. Эми Аллах Таала тыйган нерселерден Аллах Таала рибаны арам кылган. Риба сүткорлук. Ошол эле иннамал бай'у мислу риба деп яхудилер айткан. Ошол сыяктуу бул проценттин рибанын деле айырмасы кандай? Сода сыяктуу эле, сода деле сатып аласың, үстүнө кошосуң, сатасың, пайда көрөсүң. Акча сарптайсың, акча пайда көрөсүң. Бул деле ушуга келип атпайбы? Яхудилер айткандай сөз. Аллах Таала ортосунда тыйган. Анын арам орду бар. Рибанын кайсы жерде бар? Өзү негизи мусулмандар үчүн рибага жакындабагыла деген жетиштүү. Бирок ошондой болсо дагы кээ бирки нерселердин себептерин Аллах Таала айткан. Ал нерсе себеби бул риба менен иштегенде бир нече зыяндар бар. Алардын баарын айтпайбыз, бирок болгон эки эле нерсесин айтайлы. Биринчиси ортодо талаш кыла турган нерсе бар. Талаш тартыш алып келе турган нерсе бар. Мисалы, жөн буюмду насия сатып, анын акчасын алсаң болот, адал. Себеби ал буюм. Мындан эч качан талаш чыкпайт. Мына мисалы, бир машинаңызды сатып, 2 жылдан кийин акчасын берсе, ал убакта инфляция болобу, акчанын курсу түшөбү, ал жерде эч ким талаш болбойт. Иштеткенсиң, пайдалангансың, бүттү. Ал эми акчаны акчага алмаштырганда, насияга алмаштырган болсоң, bundan söz türde talaş çıkılar. Ошондой эле окшош нерселерди бири-бирине аралап сатканда, мисалы будайды будайга сөзсүз түрдө кийин төлөп аткан учурда биздин убакта мынча болчу, азыр буга көтөрүлүп кетти. Сенин 1 тонна будай алганда, будай өзү 25 сом, 30 сом болчу. Азыр 150 сом болуп калды. Талашы бар ал нерсенин үчүн. Экинчиси, эмгек кылбай эле, тер төкпөй эле үйгө жатып алуу эле акча тапканга себеп болот. Анан кийин экинчиси мусулмандар бири-бирине жардам берүүнүн ордуна бирөөгө акча бериш керек болсо сөз үстө коюш калп. Кыскасы, Аллах Таала тыйган нерселердин арасынан көптөгөн зыяндар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир киши тууралуу айтып берет. Аш'аса агбар ямудду ядайхи лас-сама я раб мат'амуhu харамун ва машрабуhu харамун анна юстаджабу лах. Аллах пайгамбарыбыз бир кишини айтат. Анын чачы тозуган, чаң болгон кийими, ушундай кыйналган адам. Жана ал колун көтөрүп Аллахтын аты менен, я Роб, Роб деген Аллахым жаратуучу, бүткүл заттарды, махлуктарды башкаруучу Аллах Таалага кайрылып атат. Я Роб. Бирок анын жегени арам, ичкени арам, ва гуззия фил харам. Арам нерселерден азыктанат. Кантип анын дуасы кабыл болсун. Ушундай да кээ бир адамдардын дуалары кабыл болот, кээ бир адамдардын дуалары кабыл болбойт. Демек, сөзсүз түрдө түздөн-түз таасир кылат, бул жеген нерсеге дагы таасир кылынат. Сахабалардын дээрлик көпчүлүгү дуалары кабыл болгон, бирок Саад ибн Аби Ваккастын бардык дуасы кабыл болгон. Өзгөчөсү ошол болгон. Андан башка сахабалар сураган Саад ибн Аби Ваккастан. Айткан, мен тамагыман эмне нерсе өтсө, сөзсүз анын дарегин сурамайынча жебейт элек. Бул каяктан келди? Бул эмне болду депчи. Мына ошондуктан алардын даражасы көтөрүлгөн. Бирок акыркы үммөт ушундай бир үммөт болдук. Биз өтө көпкөн тойгон үммөт болдук. Кээде акча кайсы жактан киргенин карабай кое турган, шашып кете турган үммөткө айланып калдык. Абу Бакыр Сыддык күндөрдүн биринде тамак жегенде аны кызматчысы алып келип берген болчу. Кызматчысы дегени ошол убакыттын кулу. Мурун мусулман эмес болчу, мусулмандарга каршы согуш жүргөн болчу. Андан кийин колго түшкөн, кул болуп сатылган, Абу Бакырдын колуна келген. Ошол кул өзүнүн мукатаб деп коет. Эркинге чыгыш үчүн договорлошулган.
акча иштеп алып келип бергенден кийин Абу Бакр ошол акчанын нерсесин тамак даярдап берген. Тамакты жесе Абу Бакрдан сурады. Дайым сурап жейт эле негизичи, тактап, билип, үйдөн башка жактан тамактанса. Андан кийин айтты, билесиңби бул тамак кайсы жактан болгон? Дегенде кайсы жактан болгон дегенде, ал кул илгери элдерди ушинтип алдап жүргөн. Көз ачык, палачу менен, билесиздерби? Өзү тагдырды, гайыпты, келечекти Аллахтан башка эч ким билбейт. Эң жакын периштелер дагы билбейт, пайгамбарлар да билген эмес. Бирок ушундай биздин тил менен айтканда мошенник деп коет, алдоочулар бар. Азыр деле бар. Адамдардын алдын ала көрүп белем, билип берем деп. Ал кул ошентип иштейт экен мурда. Бирөөлөргө палач берип башка кылып. Ошентип тапкан акчасын бирөөдө калган карыз бойдон. Ошол акча кийин менин колума тийди, ошону тамак алып кеп бердим деген. Абу Бакр Сыддык ошол жерде аябай ачуусу келип, жеген тамагын кайра кусту. Колун оозуна салып, ушундай кыйынчылык менен кусту. Билесиздер, тамакты жеп бүткөндөн кайра кусуш кыйыныраак. Бирок ошентип өзүн кыйнап атып кусту. Кускандан кийин жанындагылар сурашты, неге антип кыйнайсың? Бизде бар го, эми тоба кылып коебуз эмчи, чоң күнөө, бирок Аллах Таала кечирет го. Аллах Таала Гафур Рахим, райымдуу, кечиримдүү. Бирок Аллах Таала шадидул иқаб. Өтө каттык азаптай турган. Ал сыпаттарын унутпашыбыз керек да, бир тараптан алды. Айтат, эгерде ушул тамак чыкпай, мен шунча кыйналсам дагы, акыры менин жаным менен кошо чыгып кетсе деле, мен чыгарат элем ушул тамакты деп. Мына ушундай адамдар болгон. Арам нерселерден ушунчалык качкан. Ушул илгерки доордо ушул бир аялды эстейт. Үйүндө камыр кылып аткан учурда, камыр билесиздер, нан жасаш үчүн. Кабар келет, күйөөсү дүйнөдөн көз жумган, шахид болгон. Ошондо ушул жерден нан жасап аткан жеринен токтойт. Бул жерге, мынол нанга шериктеш акылуулар пайда болду жерде. Ал кандай болду? Анын күндөшү дагы бар эле. Ал шахид болгон кишинин башка семьясы дагы бар эле да. Адам көз жумгандан кийин түз мураскорлорун өтөт. Үйдөгү буюмунан баштап үйдөгү продукта бардыгы. Мураскорлор эле кайра эле ошолор келет, бирок аял 8ден бирине, анын балдары ушул мураска карап бөлүнөт. Ушул жерде таштады, өкүл адамга чакырып бардык нерсени өткөрүп берди. Ушул жерден эсептеп, анан кайра жагына алып кетесиң. Мына ушундай деңгээлде Аллах Тааланын тыюу салынган арам нерселеринен көп эле угабыз Умар ибн Абдул-Азиз. Бул Умар радhiyallahu anhu деп айтып жүрүшөт, андай эмес. Умар ибн Абдул-Азиз. Бул Умардын баласы Абдул-Азиз, Абдул-Азиздин баласы Умар. Ошол башчы болуп турган кезинде жанына адамдар келип абалды сурайт эле. Адамдардын абалы тууралуу отчет берип, өзүнүн колунда иштегендер. Бир күнү келип туруп, сөздү баштарына алдын, Умардын ден соолугун сураганы келди. Сураганда Умар тура тур деп туруп, чыракты өчүрүп койду. Билесиздер, илгери ушундай эме менен, май менен агып турган чырак болгон. Ушун чыракты өчүрүп койду дагы, андан кийин сөздү баштаган. Баштаганда эмнеге мындай кылдың деп сураганда айткан, эгерде бул чырак Байтул-малдын, мамлекеттин, тагыраак айтканда мусулмандардын казынасынан иштетилген, мусулмандар үчүн пайда бере турган нерсе. Мен ошондуктан сен менин ден соолугум жөнүндө сурап баштаганыңда буну өчүрүп койдум. Эгер сен мусулмандардын абалы жөнүндө сураганыңда, бул жанып турат эле, мусулмандар үчүн иштейт элек деп. Ошондой майдан нерсеге чейин аябай аракет кылынган. Умар ибн Абдул-Азиздин бул Умар радhiyallahu небереси болчу. Адилеттүүлүгү ушул немеге чейин таасир кылган. Өзүнө жакын болгон адамдардан, ушул кызмат кылган адамдардан асал алып кеп бергенде, бизде бар го, умрадан келгенде курма сууп кеп берет, бир жактан сапар алып келгенде конфет алып кеп берет. Бул жакшылык белгилеринин бир катары. Асал алып кеп берет. Асал алып кеп бергенде кандай? Көбүрөөк кылып, муну үйүңүзгө, муну бул жерде жейсиз. Асалды ушундай кармады дагы, бул каяктан деди. Дегенде бул асал, ошол Шам тараптан келген асал. Кандай жол менен келди дегенде, барит деп коет. Биз азыр телеграм деп коет. Ал нерсени сиздер жакшыраак эстеңиздер, аксакалдар. Илгери бир кат жөнөтсөң, телеграм аркылуу жөнөтүлгөн. Эми пайгамбардын убагындагы телеграм атайын каттар ташылган, атайын аттар менен жөнөйт болчу. Ошого кошуп, ошол аркылуу ташылган. Кызматта турганда дагы ала кет деп кошуп жиберген. Билесиздер го, мисалы кызматта турса, шефтин айтканын кылыш керек ал нерсе. Айтты, муну токтоткун деди. Бул туура эмес жол менен келген.
Муну алып барып саткындагы негизги расыл малды чыгарган. Канча акча кеткенди биринчи сатып. Ал эми пайдасын, албетте пайда болот алып келгенден. Пайдасын ошол бариттеги жанагы телеграмда иштеген аттарга жем кылып берген. Ушундай деңгээлде абалдан этияттанып турулган. Азыр бизге бул маселе бизге эмнеге айтылып атат дегенде ой келишип, биз мечитте отурабыз, алхамдулилля. Көпчүлүгүбүз арамдан корккон үчүн келип атабыз депчи. Мечитте отурабыз туугандар. Бирок сабак эмне үчүн сабак? Кээде билбестен дагы биз арам нерсеге барып калышыбыз. Биздин бала чакабыз, неберелерибиз арам нерселерге барып атат. Мисалы, кандай нерсеге айта турган болсок. Азыр мындай жолдор менен акчалар табылат, мисалы. Лотереялар бар. Бул анык арам. Анткени көпчүлүк адамдардын акчасын топтоп келтирип бир адамга сорун берилет. Экинчиси, Аллах Таала тыйган нерселерден кумар оюну. Азыр 1xbet деген нерсе бар. Ар бир адамдын колунда телефону бар. Телефон аркылуу улап бир эки адам короз урушкан болсо, кимиси жеңсе ошого шотко акча түшө турган деңгээлде. Бул накта арам. Эми арамдар эсептесек болот, бирок эң зарылдарын айтып айтабыз негизги алыпчы. Анан ошол нерсени көрүш. Мисалы, ушул жерден жарымынан көбүбүз билебиз, телефондордон карайбыз. Мисалы, бүгүн мол урушат эле, бул Хабиб он урушат эле, тиги урушат эле. Ону көрүш да арам. Биринчиден абараттар ачык жүрөт, бул бир. Экинчиси, ошентип урушкан өзү арам кылынган. Адамга бетке ура турган кылып башка. Үчүнчүсү, ал жерге кумар коюлат, 100%. Ал ойногон адам дагы кумар кылынат. Өттө баягы биз эми мусулман, алхамдулилля, сыйлайбыз. Хабиб бул мусулман, анча-мынча мусулман эместерди да уруп коюп атат. Мейли бир тарабынан жакшы болгону менен бир жерде отуруп сүйлөшүп калдык. Ал Хабиб өтө бузуку адам. Мусулман деген ат менен мусулманды кылган, куда арак ичкен адам менен, зына кылган адам менен, уурлук кылган адам менен, гыйбат кылган адамдын күнөөсү кандай болсо, ошол сыяктуу күнөөкөр адам. Иманы толуу эмес, күнөөкөр адам. Десе чычалап атат негизичи. Мейли жакшы көрүш керек, адептүү адам негизи. Бирок арамдан акча таап жүрөт. Арам ишти аткарып жүрөт. Аркасынан арам нерселерди, шагирттерди чыгарып жүрөт. Муну моюнга алыш керек да. А бул мусулман кафир менен согушуп атпайбы? Кафир менен мусулман алар өзүнүн майданында согушулат. Ал жерге чыгып күч көрсөткөнгө болбойт. Бирок ошол жерге ага балет этип туруп, мусулмандар арасынан ушундайлар ham бар, көргөнбүз. Бүгүн Хабиб жеңсе сен бир өгүздү бересиң, беркиси буга өткөн. Наркынсы жеңсе муну бересиң. Билесиңби, Хабиб менен Конор урушканда аябай эки жакка кумар коюлган. Мына биздин арабызда эмнечи? Бүгүнкү тема ушул болгон үчүн айтабыз. Ал-харам, ал-харам. Арам бойдон кала берет. Качан болсо дагы. Адал бойдон кала берет турган нерсе. Ал майда болсо дагычы. Пайгамбарыбыз Хайбар согушунда айткан: "Фулан раайтуху фулан фин-нар." Мен паланды көрдүм, атын айтты. Тозокто экен деген. Хайбарга билесиздер, Мадина менен Хайбардын ортосу 1000 километрге жакын. Ошончо жолду басып барып, ал жерде согушуп шахид болгондар даражага жетти, бирок тозокто. Эмеге дегенде, ал ошол көз шахид болуштан алдын бир өлүп жаткан адамдын үстүндөгү бурдасы бар, үстүңкү кийим бар, ошону чечип кийип алды. Бул нерсе арам, билесиздер, а? Эгер мусулмандарга келе турган олжо болсо деле аны бөлүнбөйүнчө алганга болбойт. Ал эми мусулмандын үстүндө кийим болсо тем более болбойт ал нерсечи. Аны өзүнүн кымбат нерсе болсо ал кайтарып бериш керек аларга. Ошол ишти кылгандыгы себептүү ал тозокко акылуу болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны башкаларга сабак болуш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты ал нерсени. Эми андан бери кичинекей нерселерди бисара көрүп кое бериңиздер. Жада калса бир ут жыгачына бар, мисвак кагаз бар, ошол себептүү да газапталынат. Айта турган нерсе, бир сыра подвалдарды бисара карап коебуз, кайсы бир кошунанын, кайсы бир нерсенин буюм кирип калды, кайсы нерсе билбей келип калды. Сөзсүз түрдө анан күн өткөн сайын жоопкерчиликтерибиз көбөйө берет. Мисалы, аксакал адамдардын балдары, неберелери, эми жаштардыкы өзүнүн семьясы, достору, туугандары, акалар, агалар бардыгына жооп берилет ал нерсени. Кыяматка барганда яума яфиррул мар'у мин ахи. Адам өзүнүн бир тууганынан качып кала турган күн болот. Ал неге дегенде, айтпай койгондугу себептүү кийинки адам дагы жоопкер да. Жооп бербей калыш үчүн колдон келишинче качат. Мен көп деле көңүлүм жакын эмес болчу. Азыр эле ушундай го. Бирөөгө бир иш козголуп калса, ошонуку жууп калбасын деп мамилени үзүп салынат. Азыр деле көрүп атасыз ушундай адамдарды. Кыяматтан андан оорурак болуп калат, урматтуу туугандар. Аллах Таала баарыбызды адал эмгек кыла турган,
Аллах Тааланын буйругун атып турган пенделердин кылган болсун, жана дайым биздин дуаларыбызды кабыл кыла турган. Биз айтып атабыз, түздөн түз таасири бар, адал нерсе жеген адамдын дуасы кабыл болушка себеп болот. Эгер адал нерсени желинбеген болбосо, сөзсүз түрдө ал дуалардын кабыл болбосуна себеп болот. Андан кийин экинчи айтылып кете турган нерсе, биз мурда дагы айтканбыз, бүгүн Аллах Таала силерге ыраазы болсун, көпчүлүк тоодой соопко ээ болуп кетти. Мечиттин жаңылануусуна кол салымын кошуп кетти. Айтканбыз мурун делечи, бул салым кандай жол менен болбосун, ал салым. Келип бир күрөк кармап койгондагы ошого жараша Аллах Таала өзү эселеген соопторун берет. Буга хадис: "Мен баналлаху масжидан лиллахи банахуллаху фил джаннати мисла." Кимде ким жер бетинде мечит салган болсо, Аллах үчүн, башка максатта эмес, Аллах үчүн. Аллах Таала бейиште, жаннатта куду ушундай нерсени салат. Ахлил илим айтат, бир адам сөзсүз бир мечитти салыш шарт эмес. Келип бир кирпичин коюп кетсе, кирпичке жарашагыл Аллах Таала берет. Аллахтын берген кичинекей нерсеси дагы биз элестете албайбыз. Бүгүн көпчүлүк ушул иштин башына катышты, ушул соопко ээ болду. Осман радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын мечитин, Набави мечитте, көпчүлүгүңүз умрага барганда көрүп атасыздар, ошону жанындагы жерлерди сатып алып, чоң бузуп, башкадан салайын дегенде көпчүлүк каршы чыгышты. Ушул пайгамбар салган бойдон калсын деди. Ошондо Усман аны жаңылагысы келди, анткени эскилиги жеткен, күндөн күнгө мусулмандар көбөйүп атат, зарылчылык бар. Азыр мисалы көрүп атасыздар го. Набави мечитин пайгамбарыбыздын ушул мурдагы мечиттин ордуна раузага кириш үчүн кагаз турулап, очередке туруп ушунча кыйынчылык болот. Эми салынбай ушул бойдон калып кетсе кандай болот эле? Туурабы? Азыр мечит ушундай чоңойтулган, пайгамбарыбыздын доорундагы элдер жашаган шаар толук мечит болуп калган. 40 гектар жер мечиттин территориясы. Ал-Харам территориясы. Бул жагы Бакайдан баштап, бuyog'i Гамама мечитине чейин бул Набави мечитке аталып калды, кирип. Элдер каршы чыккан. Каршы чыкканда ушул хадисти айтып, ким Аллах үчүн мечит салган болсо жерде, Аллах Таала ал үчүн бейиште куду ушундай нерсе салат. Аллах каалаганды кылып берет. Мына ошондуктан кээде бул кадыя, фикый өкүмдөрдө айткан болбосо, кээде мечитке каршылыктар дагы доордо, тарыхта болуп келген. Бардык жерде ал нерсе болот. Аны болгондугундан себептерин өткөндө дагы айттык. Мурда бул мечитти салып кеткен чоң аталардын сообу бүттү деген шак болушу мүмкүн. Муну биз кайра айтабыз. Ал чоң аталардын мечитинин сообу кыяматка чейин уланат. Анткени бул мечит бузулуп бүгүн, жабылып, бул жер башка нерсеге айланган жери жок. Эгер андай болсо, болду, токтоду деп айта алабыз фатва менен. Бирок бул бузулуп, эртең андан дагы жакшыраак кылып салынып атат. Куду Набави мечити өзү 15ке 10дай эле көлөмдө болсо 40 гектар болуп кеңейтилип салынган сыяктуу. Андан кийин биздин азыркы биздин мусулмандар бүткүл мамлекеттен баргандар ошол жерде кеңири кирип намазын окуп чыга турган деңгээлде болуп жакшырган сыяктуу, жакшырып атат. Мунун сообу уланат. Иншалла бул нерсе сообу уланат. Фикый китептерден эгерде бир аз кызыксаңыздар, келсеңиздер, зерикпей түшүндүрүп айтып беребиз. Анткени ушул шек менен бе кайгандай мечитке бир аз наразылыктар болуп, каршылыктар болгондор эми жок эмес, болуп калат да. Ошого шакты кетириш үчүн айтайлы, вакыф бойдон турат. Сооп бойдон турат иншалла. Анан жарышууну сиздерге коебуз. Мунул жерге жетишип калыңыздар эми. Жаңы мечитке колуңуздар келишинче салымдар кошуңуздар. Бул кыяматка чейин карат, канча адам келди намаз окуса, сабак окуса, бүткүл сооптуу иштердин бардыгы ошол кыяматка чейин калат. Ошол мечит жок болуп кеткенге чейин калат иншалла. Андан кийин бул сөзсүз түрдө мечитти ичинде мечиттин сырт эле эмес, ички маселелери дагы болот. Муну Дамла айткан, аз Дамла жаныбызда турат. Бахадыр Дамла айткан, мындан мурдагы дамлар дагы айтып кеткен. Бүткүл Кыргызстан боюнча дамлар фатва кылып айтат. Биз туугандар намаз окуганда намаздын тартибинде Ханафи мазхаб боюнча окуйбуз. Ошондуктан эгерде башка мазхабтын амалдарын аткарган болбосок, анда фитна чыгат. Себеби биз кече эле динди окуп түшүнгөн адамыбыз дагы түшүнбөстөн бир жөнөкөй бир нерседен талаш чыгып, фитналар чыгарышы мүмкүн. Ошол себептүү ушуну кое турайлы. Ханафи мазхаб боюнча эле амин деген сөздү ичибизде айтып, айтпагыла эмес, айтылыш керек. Мечит жарыла турган айтпай, ичибизде эле айтып коелу туугандар. Себеби ушунун эсебинен дагы
жөнөкөй провокаторлор болуп, фитна болуп, ал фитна ашадду минал катл. Фитна адам өлтүрүүдөн дагы оор деген Аллах Таала Куранда. Ошого муну суранып, мүмкүн болсо жан-жаныңыздардан башкалар бизди эскертип коюңуздар. Бул Ханафи мазхаб боюнча аминди ичинен айтыш зарыл болот. Бул мустахаб иштерден. Сырт айткан болмосо жөнөкөй бир фитнага себеп болосуздар. Андан кийин буга далил катар айтып беришиңиз керек. Себеби кээ бир адамдар эмнеге барго хадисте дагы бар дегенгечи. Амин деп ичинде айтканга дагы далилдер толтура, ушуну кармаганыңыз туурураак болот. Ага далил катар билесиздерби, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша радиаллаху анха айткан: "Эгерде сенин коомуң ширкке жакын болбогондо, мен Каабаны бузуп, башкадан чоңойтуп туруп, Ибрахим алейхиссалам курган сыяктуу кылып көлөмдө салат элем. Бир жагынан кирип, экинчи жагынан чыга турган кылып." Бирок пайгамбарыбыз кылбай кетти. Кылбай кетти. Умрага барганда, ажылыкка барганда көрүп атасыздар, а? Каабанын жарым өтпөй калган, такка кошо мындай кылып чызып койгон. Ушул Ибрахим алейхиссалам курганга чейинки чек ошол болгон. Ал эми Курайш кайра курганда адал акчалар жетпей калып, ошол жарымынан көбүрөөк 60% чейин жеткен, ошого чейин куруп токтотуп коюшкан. Демек пайгамбарыбыз элди арасында фитна кылбаштык үчүн, бири-бирине түшүнбөстүк пайда кылбаш үчүн ошону курбады, важип нерсени кылбай койду. Будан шарият айтат, эгерде катуу бир ызычыга себеп боло турган нерсе болгон болмосо, кээде бар нерсени дагы токтотууга зарыл болуп келет. Бул нерсе азыр биздеги Ханафи мазхаб боюнча эле аминди ичке айтыш керек, кол көтөрбөй окуш керек деп айтылмытабы? Ушул бойдон окуп коюңуздар, иншалла ошого соо болосуздар. Аллах Таала баарыбыздын үйлөрүбүзгө тынччылык жана береке берсин. Ушундай жакшы сабактарды уга турган жана уккан нерсени иш жүзүнө ашыра турган болсун. Жана дагы бул эскертүү, эми баарыңыздарга белгилүү болуп калды окшойт. Ар 3-чү күнү ушул жерде куптандан кийин сабак болот. Ар 2-чү күнү дагы сабак болот. Билесиздер, иншалла бул мечитиңиздер абат болгон мечит. Бул мечит айтып атабыз, пайгамбарыбыздын Набави мечитиндей мечит болуп турат. Ошондой болот дагы иншалла. Канчалаган аалымдар, карылар ушул жерден чыгат. Анткени пайгамбарыбыздын мечити мадраса болгон. Бир түркүктө бирөө сабак берсе, экинчисинде да бир сабак берип турган. Азыркы күндө дагы ушундай. Байкасаңыздар, умрага барганда байкасаңыздар, асырдан көбүнчө сабак болот. Хадистен ушундай сабактар болуп турат. Бул жер дагы насып кылган болсо ошондой жер болот. Жалаң гана илим ордосу болуп турган. Куфа, Абу Ханифа ачкан медресе катары танылган. Куфадагы мечит дагы ошондой болуп турган. Илим таркап турган. Имам Абу Ханифа дүйнөдөн көз жумгандан кийин дагы илим таркап турган. Мына ошондой жакшы мечиттердин катарында болот. Ошон үчүн дуа кылыңыздар, ошого жараша келип катышып бериңиздер. Мен айта турган нерсе, сабакка келип катышыңыздар, келелектерди дагы айтыңыздар. Бул нерсе мечиттин ички жагын жакшыртыш болот. Иннама я'муру масажидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир деп Аллах айткан. Бир гана Аллахка иман келтирген, ахиретке иман келтиргендер гана мечитти жакшыртат деген. Жакшыртуу курулуш жагы менен жана келип катышуу жагы менен. Ошого иншалла курулуш жагын Аллах разы болсун. Катырып атат жигиттерибиз. Аксакалдан баштап баардыгы катышып атасыздар. Ички жагында иншалла катышыңыздар. Сабагындай, намазына катышыңыздар. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.